Yani muhakkak kırdığı şu da var. Acaba bolup durar. Bu ilgete bolup değil. Kadar bol. Sonra hiç tuğağa dakmadı. Özü kepçini bile bulup da. Evet kadar bol bol olan. Alıp çıkarın bir maç alasın. Doğru olacak bir. Akжалдын boyun sizlerге bir көрсөтүп коеюн. Мына азыр жерден коюп жатабыз. 1.68 экен. Холкадан. Холкадан жал бүткөн жерге чейин. Жакшы. Assalamu alaikum, кадырман көрүүчүлөр. Mr. KG каналынын катталуучулары. 17 октябрь 2022 жыл Жалал Абад обласы Базар Коргондун Жоон айылында Нурбектин алдына келдик. Нурбектин бүгүнкү көрсөтө турган сиздерге буйруса алдыда сезондор дагы келип калды. Улак оюндары башталып жатат. Мына ошол улактарга сиздер үчүн атайы Нурбектин жакшы аттары бар экен. Ушул аттардан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Бул аттардан эми биздин сатуучубуздан жакшылап маалыматын алып берели. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай Нурбек? Жакшы ака. Ден соолуктар жакшыбы? Сезондор башталып, улактарга жакшы аттар келе баштады. Ооба. Мен бул аттан өзүм кол баладай эле жазы менен бактым ака өзүм. Суусунан келтирип койдум. Жашы 3 асы ака. 3 асы. 7 жашар болуп калат, 6 жашар. 6 жашар. 3 асы болгондо кышкысында 6 жашар. 6 жашар болот. Эми улагы тамай деп калды. Улагы тамай. Улактарга 2 улак чагып койдум аттычы. Суусу келди, жакшы калды. Нокенде бүгүн чоң улак болду эле ошол жерде. Бираз чаң болду, бирок кечке салдым ошо. Кечке чыгарбай салдым. Интернеттерде ham TikTok'торго чыгып кетти. Мен сары футболкада салдым ошону Кашкар. Ошол жерде көрүшсө ham болот. Азыр видеосунан коюп койсок болот. Ошол улакта жүргөн видеосу бар, Ооба, бар. Аны дагы буюрса кошуп кетебиз. Ат уятылып турган ат эмес экен. Аттын ден соолугу, жеген ичкени баары жакшы экен. Азыр ушул турушта 6 килодан жем жеп турат экен. Чабып аткан үчүн жемди азыраак берип атам. Азыр табуу жакшы экен, Кудай кааласа. Эртеден кечке салса эми эчтек болбойт. Ушундай ысык болуп, чаң болсо да өткөн кечке салсак, жылтырап, турат. Суусун келтирип койдум. Түбү кайсыл жактык экен бул? Ушу өзүбүздөн эле Базар Коргондон. Ушу Базар Коргондун аты, Кличкасы Тулпар Кашка деп коюп койгон. Тулпар Кашка деген кайман аты менен экен. TikTok'та да ошондой деп жүрөт, Билбейм, бирок ошо өзбекче музыкаларды коюп киргизип коюшуптур. Демек Евро уруу менен 1.68 тарттык, ошону коюп коесак. Боюнда көрсөтүп кетебиз албетте. Ат тизгин менен ака. Ана улак дегенде жака чыгат келеденчи. Негизи породасы кандай болду экен бул? Таза өзүнүн эле кыргыз жылкыдан экен. Таза кыргыз жылкылардан, Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, кыскача маалыматы менен сиздерге сатуучубуз өтө тааныштырып айтып кетти. Атты өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Аябай келишкен аттардын бири экен. Көрүп турасыздар. Өзү дагы мындай калың ат десек дагы болот экен. Аламан улактарга өтө жакшы аттардын бири. Суак айынан келген, моюндары узун. Демек бул жактагы бүт улактарга жакшы экен. Аттын табыш кийин болот экен. Аттын зору зор пул болду. Мен Кудай кааласа, Алла насип этсе атыма ишенем мен. Эртеге Нокенде жакшы жыйын бар экен. Bir gün murun kalganda ayıptır degenler bolsak, ertege жетишпесе, эртеге апарып кечке салам ошол жерде. Кудай кааласа, Алла насип этсе. 30 күнү Жалал Абадта чоң жыйын бар экен. Ошол жерде ham кечке салам Кудай кааласа. Анан кийин 6 күнү бизде өзүбүздө Кыздымкүрдө бир акам катта жыйын берди, ал жерде ham чоң улак болот, ошол жерде ham салам мен. Каалаган улагына чаап көрүп, кааласа полбанын алып келип эртеден кечке салып ошол жерде. Анан улак бүткөндөн кийин сүйлөшүп пулун берип атпайсың.
Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Атка тандабай, короче, жаш балага мингизсе ham барат экен. Аттын жаны тизгинде ака. Тизгинди какканда. Демек атка ишеничтүү айтып жатат. Андыктан сиздерге жаккан болсо, өзүңүздөр келип көрөсүздөр. Алдыда 3 улак бар экен. Демек 3 улакта сындап көрсөңүздөр дагы болот экен. Сатуучубуз өзү айтып жатат. Улакта чаап көрүп, улак бүткөндө акчасын санаса болот деп жатат. Нурбекти билесиздер, өзүңүздөр улакта көп жүргөн жигит, аттарды мына ушундай суутун келтирип, таптап өз ээлерине тапшырат. Чаап көрөбүз эми мына. Жаныбар. Ат экен го, жаныбар. Эми жакын жаныбызга келсин, дагы жаныбыздан дагы сүйлөшүп, баасына сурап көрөбүз. Эң негизи эле баарыбызга кызык ушул баасы болош керек. Ошондой жайлатып бастырып келеберчи, бир баскандарынан көрүп коелу. Бир аз катуураак экен, ошондой күчтүү аттардын оозу каттуу болот деп айтып жатат. Жакшы, өтө сонун. Мындай аттарды кезиктириш дагы мен ойлоймун азыркы убакта оорго жатат. Ошолор келсин ака, ошол жерде жол интереске көрсүн. Негатив жазган, комментарий жазгандар болсо, өздөрү атты жакындан келип көрсүн, Көрсүн ака, Кудай кааласа. Өтө сонун. Ден соолуктары баары жакшы, Өтө жакшы ака, Кудай кааласа. Дагы бир ирет сиздерге артарларынан бир көрсөтүп коелу. Карчыдан зор да. Любой прессте тура турган карчы ака. Булат ушул үйүрдө дагы жүргөн го дейм, Өтө сонун. Сууту келип калган экен билинип турат. Мындай чуркаганда да эч кандай чарчоо болбоду. Эч кандай тердебеди. Ондой немелер жок ака, алгенде адышка, падышка деген нерсе общем жок ака. Демек ат табында экен. Та дегенде. Жанаган ордунан мөңкүп турат экен го. Өтө сонун. Болот Нурбек, атты көп кыйнабайлы. Эми аларман бир көрүштө сезип билет болуш керек атты. Кудай кааласа алыстагылар ака. Келип чаап көрүп алсын, кааласа ишенип алсын ака. Атка Кудай кааласа. Каерге барса ham ошо үй бүлөгө жакшылык алып келе турган ат ака. Буйруса. Иншалла. Жакшылыктар болсун. Эми бунун баасына келеличи. Баасын угуп көрөлү. Эми алиге өзү базарда деле ака 500-600 миң сомдон сатылып атат. Ал аттар кандай чыгат, кандай жок, Кудай билет дем. Буну ака мен жакынын эле 15 миң долларга койдум. Жол полуна түшүп берем. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасын 15 миң долларга коюп жатат экен. Албетте үйдөн алып кетсеңиздер, ишеничтүү алып кетесиздер. Жолун алып коюп берет экен. Биринчи атты сиздерге көрсөттүк. Сиздерге жаккан болсо келиңиздер. Дагы бир ат бар, Анда экинчи атты көрсөтөлү. Экинчи атты көрсөтөбүз. Бизден алыстабай туруңуздар. Биринчи атыбыз болду. Красавчиктин сиздерге боюн бир көрсөтүп өтөлү. 1.62 экен. Ровно 1.62 экен. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эми сиздерге көрсөтүүчү экинчи атыбыз дагы даяр болуп чыгып келди. Эми бул аттан сиздерге маалымат берекебиз. Кайман аты бар экен. Покличка Красавчик деген ат экен. Ак жал экен го жаныбар бул дагы. Эми бул атыбыз кандай болду экен? Бизге сатуучубуз өзү айтып берсин. Бул атты тааныштырып айтайлычы. Bunun yaşına gelsek aка, yaşı 5 yaş, 2 asır. 2 asır, Ula Kuda kalasa tamay. Linyası hem taz aка bunun. Özüden o Akban'dan Osmanlılardan çıkan aка. Olmaz aка tamam.
Демек кыргыз жылкысы бул дагы. Ооба, таза кыргыз. Улактарын чабылтабы? Атты жайы менен будайды көбүрөөк берип бактым эле. Ошон үчүн суусу саал кечирээк болду. Кечээ күнү жерде улак болду, ошол жерге апарып бирек салып койдум. Бул да ошо кайда улак болсо салып көрүп анан кол берип. Улак сайын анка. Толук сууту келе эле экен да демек, Эркидей болуп келдик да. Жакшы экен. Үйүрү кандай болду экен мунун? Үйүрү жакшы экен. Үйүргө ошо Алмаз ака өзү бензин койгон экен. Жазда талап арканда кичине көпкө сүрдүрөйүн деп атып, жазда качырып жүрүп. Үйүрүнө кетип калдым. 3 күндөн кийин барып үйүрүнөн туруп келген. Демек үйүрүн да таап барыптыр да өзү, Таап барып. мына жаныбар. Үстүлөрү ham жакшы экен. Аты өзү дагы акылдуу болот да. Колоп таштары бар. Ден соолуктары, ичип жегендери жакшыбы азыр? Иншалла баары жакшы экен. Силерге жакындан бир көрсөтөйүн. Сууту жакшы келе эле экен. Көп чаба албайт экенбиз. Сиздерге бир аз ордунан жылгандарын, баскандарын көрсөтөбүз. Кийинки биздин аларманга жакшы ат болуп берсин албетте. Чаап айнытып албайлы. Кийинки аларманга жакшы ат болуп берсин. Бир аз зор алат экен. баскандарын көрсөңүздөр болот, мына жылоолорун да көрсөңүздөр болот. Өтө сон. Бул эле ошол камчысыз эле тизгинмен го дейм, Тизгинди какканда ордунан атырылып атканын көрүп атасыздар. Жакшы экен, өтө сон. Сындарын көрүңүздөр. Бойлорун, моюндары узун, өзү да суга кайнаган келген таза кыргыз жылкысы да. Ушундай аттарды алып, чабып, өзү моокундан чыгыш керек да. Өтө сон. Bunun baasını kança dep turasın? Baası aka $7.000 koydum aka. Dolarga 7.000. Сүйлөшүүлөр болот. Болот aka. Жакшы экен. Урматтуу көрүүчүлөр, $7.000 айтылыш баасы болуп жатат. Бул азыр 5 килодан арпа жеп. Азыр 5 килограммдан арпа жеп турат, Албетте сүйлөшүүлөр болот, экранда номерлерге чалып байланышып, же болбосо өзүңүздөр келип, алдыда улактарда дагы салып көрсөңүздөр болот экен. Боюн тартпайлы aka. Boyun albatta tartib qo'shib videosini ketamiz. Sizlarda da ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мөлк автоунаалар болсо, биздин экранда номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кеджи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Сиздерге көрсөтүүчү дагы аттар бар, Жалал ат жергесинен. Буюрса, сиздерге баарын көрсөткөнгө аракет кылабыз. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча аман туруңуздар.